Take, taking, sit, sitting. Salam dostlar, gelgile biz sizler менен бүгүн бир аз spelling кылалы. ing тактап айтканда инговой окончание улаганда кээ бир тамгалар өзгөрүп кетет, кээ бир тамгалар дабл болуп жазылып калат достор. Эгерде сөздүн аягы үнсүз тамгага жана анын алдындагы тамга үндүү тамгага бүтсө, анда акыркы үнсүз тамга удваиваться этилет, тактап айтканда дабл болуп жазылат. Мисалы үчүн sit отуруу, sitting. Swim сүзүү, swimming. Же болбосо take анан come деген этишти карап көрөлү. Эгерде сөздүн аягы үндүү и тамгасына бүтсө, анда ал тамга түшүп калат дагы, биз жөн эле ing инговой окончание алабыз. For example, take, taking, come, coming. Сөздүн аягы I жана и тамгаларына бүтсө, бирок бул учур дээрлик аз, анда ал эки тамганы түшүрөбүз дагы, ордуна y коюп туруп анан ing улайбыз. Мисалы үчүн die, dying, мына ушундай. Бүгүн бизде spelling, орфографиялык бир аныктама болду достор. Дагы кандай видеолорду күтөсүңөр, комментарийге жазгыла. Урматым менен мен Ахат.